Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Бакыт Мамытканов эксперт. Айыл чарба министри өзүн Путин сезип алды. Матраимовду жамандап президентке арызданган Төлөгөн Рахманберди уулу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын генералынын Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген сөзүнөн кийин элчисин чакырды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Өткөн жылы мамлекеттик карыз ички карыздын эсебинен көпчүлүк бөлүгү 122 миллион 910 миң долларга өстү. Мындай тыянакка Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматтарга көз жүгүртүү менен келсе болот. 2018 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыз 4 миллиард 464 миллион 350 миң долларды түзгөн. Ал эми 2019 жылдын аягында 4 миллиард 587 миллион 260 миң долларга жеткен. Ал эми сырткы карыздын көлөмү 25 миллион долларга көбөйүп 3 миллиард 850 миллион 730 миң долларда түзгөн. Ички карыз болсо дээрлик 98 миллионго жогорулап 736,5 миллион долларга жеткен. Сабак өтүп жаткан жеринен мугалимди жулкунтуп сүйрөп кеткен аялды сот 30 миң сомдук айып төлөөгө милдеттендирди. Мындай чечимди Бишкектин Лелин райондук соту кабыл алды. Маалымат боюнча, майда бейбаштык беренеси боюнча иштин алкагында сот чечим кабыл алып, айыпталуучуга 30 миң сом айып пул салган. Эске салсак, окуя Бишкектин номер 95 мектебинде орун алып, анда аял мугалимди окуучулардын көзүнчө сабак өтүп жаткан жеринен урушуп, колунан кармап сүйрөп чыккан. Туңгуч президенттин жакын адамдарынын билдиргенине караганда, бүгүн эртең менен Илим Акаев Бишкекке келип, андан ары Кеминге сапар алган. Ал аталаш бир тууганына Куран окутуу үчүн келгени маалымдалды. Буга чейин Айдар Акаевдин каза болгонуна кыргыз коомчулугу да кайгыга ортоктош болуп, Аскар Акаевга жана үй бүлөсүнө көңүл айтышкан. Эл ичинде кадыры жогору экени ушундай жаманчылыкта да билинип тура. Булак арыба кей. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова Садыр Жапаровдун мыйзамсыз камалып жатканы боюнча Facebook баракчасынан өзүнүн оюн билдирди. 15.02.2020 жыл саат 10:00 Садыр Жапаровдун мыйзамсыз, акыйкатсыз, адилетсиз камалып жатканы боюнча төгөрөк столго чакырылган эле. Тилекке каршы ооруп калганыма байланыштуу бара албай калдым. Кайсы жерге барбайлы Садыр Жапаровду качан бийлик эркиндикке чыгарат деген суроону карапайым эл берет. Садыр Жапаров ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнүн төрүнөн орун алды. Азыр бир да саясатчы элдин жүрөгүндө ушундай деңгээлде түнөк алган эмес. Эл суранып жатканда бийлик дөөлдөр, айрыкча президент Сооронбай Шарипович Жапаровдун тагдырына өзгөчө кылдат мамиле жасаса туура болмок. Эч бир инсан Садырдын көргөн азабын көрбөсүн. Акыйкатсыздыктын казанында Садыр кайнады. Бир туугандары, тарапташтары, балдар уур токмок алынды. Өзүн чала союп кескилешти. Атасынан ажырады, көп өтпөй энесинен, түгөнгүс арман баласынан. Мындан өткөн азап болбойт. Садырды эч ким сындыра албайт. Жапаровдун маселесин жогорку сот кайра карап чыкпаса, боштондук берилбесе, аттең анда саясий чоң толкундар болору калетсиз. Бийлик дөөлдөр али кеч эмес, эл мүддөсүн аткарганга дейт экс-депутат Жылдыз Жолдошова. Кыргыз өлкөсүнүн тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси Назирмат Ализода чакырылды. Бул тууралуу аталган министрликтен басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 13 февраль күнү Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарында милициянын генерал-майору Абдулла Навжувонов Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген сөздөрдү айткан. Жумшак айтканда, Навжувонов тарыхты бурмалоо менен фактыларды алмаштыруу менен алектенген. Мындан улам Навжувоновдун айткандары боюнча кыргыз тарап өтө тынчсызданып жатат. Күч органдарынын өкүлдөрү чагымчыл аракеттердин ордуна мындай көрүнүштөрдү жөнгө салышы керек. Мындан улам Душанбеден расмий маалымат күтөбүз жана мындай фактылар экинчи кайталанбайт деп ишенебиз деп жазылат маалыматта. Райымбек Матраимовду каралоо планы башталды. Жакында боло турган шайлоонун шарапаты шым кийгендерди юбка кийгизип, ал тургай акчанын кесепетинен айрым эркектер көз жаш алып көйнөк кийгенге даяр болушат. Башталды, мына башталды. Эсиңиздерде болсо, 2019 жылдын 21 сентябрь күнү Төлөгөн Рахманберди уулу бутуна ок жеп ооруканага түшкөн. Шектүү катары Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаев айтылган болчу. Бул тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурпер Абдуллаева тараткан эле. Ошентип ар бир
болуп жатып Төлөгөн Рахманберди уулу арыз жазуудан баш тартканын жергиликтүү Ош портал жазып чыкканы жалпыбызга маалым болгондон кийин көп өтпөй Төлөгөн Рахманберди уулу ооруканада кербетте чалкалап жатып алып тапанча таап алдым, көрүп бербейсизби деп айтты. Көрүп атып ошол жерден өзүмдү өзүм басып алдым деп колунун учу менен жан жерин көрсөтүп, могул жактагы саныма басып алдым деген. Ошондо Төлөгөн Рахманберди уулу видео тасмада өзү көрсөтүп айткандай, жан жерин атып салдыбы, санын атып алдыбы түшүнүксүз болуп калган. Эми кайрадан эле түз эфирде Төлөгөн Рахманберди уулу ал соц тармакка президент Сооронбай Жээнбековго видео тасма аркылуу кайрылды. Мыйзамсыз өлкөдө жашап жатканга түшүнбөй калдык. Себеби 5-6 мурда Райымбеков Нурбектин балдары атып кеткен. Андан кийин Сапарбаев кылыч келип коркуткан. 3-4 ай өткөндөн кийин өзүм араң балдакчан жүрсөм мени каматабыз деп коркутуп жатышат деди. Ал өз сөзүндө Нурбек Райымбековду бир нече жолу атаган. Ошондо ал Нурбек Райымбековду Райымбек Матраимовго алмаштыра алган жокпу деген суроо жаралат. Ошентип жакында шайлоо келе жатат. Кара пиар күч алат, аялдар артта калып, айрым эркектер монолог аткарбасаңар болду. Анткени каалайбызбы же каалабайбызбы, бул жолку шайлоодо элдин көңүл борборунда Райымбек Матраимов гана болот. Баса унутуп калган турбайбызбы? Билесиңер да, Республика Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясына талапкер Абдыманап Абдыбахаповду сабап салды деп шайлоодон четтетилген. Ошондо солокмондой болгон Абдыманап мырза так ушундай кербетке жатып алып, кыңкылдап сүйлөп, ох, өлдүм деп онтогон эле. Кызыгы так эле ошол сценарий кайталанып жатканына бир чети күлкүң келсе, бир чети жинин келет. Акыркы жылдары айрым кыргыздын жигиттери найзик болуп бара жатышат. Илгери ата-бабалар эр жигиттин ичине эр токумду ата батат дечи. Азыр айрым солокмондой жигиттер атасына арызданып жаткан, орусча айтканда позор эле. Кстати, Төлөгөн Рахманберди уулу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экени расмий катталган. Андыктан Матраимов десе монстрду элестетип, Төлөгөн мырзага окшогон айрым мырзалар түнү жүрү чүш кылып келебиз десе барбайм, койгом бөөбай деген жаш балдардай болуп, өз ара ички чырыңарга айтында яйым уйду, артында райым бар, райым урду деп Матраимовду улам аралаштыра бербей. Мээрбек Мискенбаев айткандай, татапата дебесте маселеңерди эркекче чечишип алсаңар болобу же сөзсүз шумуңарды башыңарга кийип сыртка чыгып кыйкырган шартпы? Жигиттик намысты баарына жогору койсок жакшы болмок эле. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары Кыргызстандын айыл чарба сектору туруктуу оң динамикага жете албай жатканын маалымдап чыкты. Экономиканын артыкчылыктуу тармагынын начарлашынын негизги себептери эмнеде? Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча айыл чарбасынын үлүшү өлкөнүн ички дүң өнүмүндөгү көлөмү 2014-жылы 14% түшсө, 2018-жылы 11%га түшүп калган. Мынчалык төмөндөп кетишинин себебин эмнеден көрөсүңөр? Бул суроолор менен айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов менен маектештик. Бакыт мырза, улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча айыл чарбанын өлкөнүн ички дүң өнүмүндөгү көрсөткүчү төмөндөп кеткен себеби эмнеде? Айыл чарба министрлигинин үгүттөгөн жолдору аз болуп жатат. Мисалы, ушуну көтөрөлү деп фермерлер, дыйкандар менен иштөө жокко эсе болууда. Министрлик өндүрүүнүн жолдорун көбөйтүү боюнча фонддор, банктар аркылуу арзандатылган пайыздар менен кредиттерди ассоциацияларга алып берип турушу керек болчу. Жылына 60 000 тонна тоок этин сатып алууга квота берип жатабыз. Ошол этти өзүбүз өндүрсөк болбойбу? Аны өндүрүш үчүн фонд банк жетекчилерин, тоок баккан фермерлердин баштарын бириктирип, чогуу иш алып баруу керек. Мисалы, тоок баккан адамды арзан пайыздагы кредит үчүн банктагылар жакын жолотпойт. Ошон үчүн ассоциацияларды чакырып, кооперативтерге кошуп, анан алар жалпы чогулуп келип алышса оңой жолго коюлмак. Бул иштерди айыл чарба министрлиги аткарышы керек. Министр болсо айыл чарбаны түшүнбөгөн адам жумуштун көзүн билбейт. Эмне кылаарына акылы жетпей турат. Иштеп жаткан адамдарды иштен кетирип, өзүн Путин сезип алды. Мындай акыбал улана берсе, айыл чарба өнүмү жылдан жылга төмөндөй берет. Бул сфераны кайсы жакка тартуу керек, кайсы жакка түртүү керек, стратегиялык көз караш жок. Мисалы, акыркы жайылган коронавирус тартынан кийин тоок этин Кытайдан алуу кооптуу болуп калды го. Бизге өтө керектүү нерселерди өзүбүз өндүрүшүбүз керек. Жылына жакында жогорку кеңештеги жыйында министр биз Украинага 170 тонна картошка саттык деп отчет берди. 10 гектарга эгилген картошканы айтып жатат. Ал жумушта эле эмес да, сатып алып жаткан нерселердин өлчөмүн өзүбүз чыгарышыбыз керек. 60 000 тонна тоок абдан чоң өлчөм. 10-12 миллиард сомго тоок сатып алып жатабыз. Мен тоок өндүрөлү, көбөйтөлү деген көп фермерлерди билем. Сатып ала турган кардарларыбыз да бар. Балыкты сатып ала тургандар да бар. Алар ар кандай себептерден улам кредит ала алышпайт. Мунун баарын жолго кое албай, азыркы министр картошка менен жүрөт. Картошка эттен канча биресе арзанда. Картошканы көп өндүрөлү деп элди үгүттөп да кереги жок. Кыргызстан боюнча толгон токой картошканы сатсак, ашып кетсе $10 миллион болот. 1 килограмм эт сата турган болсок, 30 килограмм картошканын өлчөмүн түзөт.
Татарлар жеткирип бере алсаңар 1 миллиард долларга эт сатып алабыз дейт. Мына ушундай кардарлар абдан көп. Болгону бийлик башына тигинин тууганы, мунун тууганы болуп атып, иш билбеген адамдарды коюп жатышат. Мени капалантканы ушундай иш билбеген адамдар кызмат башына отуруп алып, анын заапкысын жалпы эл тартууда. Жылдан жылга артка кетип жатабыз. Азыркы министр да, орун басар да эч нерсени кыйратпайт. Журналисттерди чогултуп алып, калып сүйлөгөндөн башка эмне кылышты? Мындан аркы абал кандай болот? Коңгуроо кагуу керек го. Качан туура эмес иштеп жаткандарды бийлик башындагылар көргөндө иш оңолот. Учурунда ал жерде иштеп жүргөндөр байкадым. Ички схемалар бар экен. Тыйын чогултуп берип турушаарын билдим. Аны да айтып чыктым, бирок кызыгып караган киши жок. Кайрамага, системага каршы кантип жүрөсүң? Булар кыла беришет дешти. Мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Ар жылы дүң өнүмдү 10%дан көтөрүп турсак, 5 жылда 100%га көтөрмөкпүз. Биз болсо артты көздөй эле кетип бара жатабыз. Себеби рыноктук экономиканы жакшы түшүнө албай жатабыз. Мен министрге 2-3 курдай барып, канаттууларды өстүрүүнү өнүктүрөлү. Казакстан, Өзбекстан, Пакистан алат. Биз 1 миллиард долларга тоок этин өндүрө алабыз. 1 миллиард долларга уй этин өндүрсөк болот. Ошондо ички дүң өнүм бүгүнкү күндөн дароо өсмөк. Союз мезгилинде ички дүң өндүрүүнүн 48%-ын айыл чарба азыктары түзчү. Айыл чарбанын 60-80%-ы канаттууларды өстүрүүдөн киреше алып келчү дедим. А булар болсо баягы эле картошкадан чыга албай коюшту. Жамиля Нурманбетова, Булак Азия Ньюс.